Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага 4000 сомдон сүйүнчү акча берүү жараяны башталды. 5 февралдан тартап пилоттук долбоор катары кирген бул өнөктүк апрель айында толугу менен жөнгө салынат. Мына бул Бишкек шаарындагы Октябрь райондук калктуу тейлөө борбору. Бүгүн түшкө чейин 2,5 жөлөк пул алууга арыз бериптир. Кечээки күнгө чейин 10 чакты киши арыз бергени кабарланган. Эми 2018 жылдын 1 январынан бери төрөлгөн ымыркайлар үчүн жөлөк пул берилет. Үй бүлөнүн жашоо шарты каралбайт. Жөлөк пул алыш үчүн кандай документтерди толтуруш керек? Процесс өтө жөнөкөйлөшкөн. Калктуу тейлөө борборлоруна баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүү алууга арыз жазууга келгенде эле аны менен кошо жөлөк пул алууга арыз кошо жазылат. Ошону менен катар банктык эсеп милдеттүү түрдө ачылышы керек. Арыз толтурганда система аркылуу онлайн тартибинде арыз социалдык өнүктүрүү органдарына түшөт автоматтык түрдө. Ошондуктан жарандардын социалдык өнүктүрүү органдарына барып кажети жок. Мамлекеттик каттоо кызматы жазылган арыздарды атайын маалыматтык базага киргизет. Андан соң социалдык өнүгүү министрлиги маалыматтарды алып, ачылган банктык эсепке каражатты салат. Бул жараян 10 күндүн ичинде жүзөгө ашат. Тартиптер ошо топтойт арыздарды, чечим чыгарышат арыздар боюнча. Алар боюнча атайын төлөө боюнча протоколдорду түзүшөт. Анан болсо ошо жарандардын өздүк эсептерине которуу боюнча атайын жумуштарды аткарышат. Ошо жумуштарды которгондон кийин анан төлөм жүргүзүлөт. Жөлөк пулду банктык эсеп аркылуу берүү менен өкмөттүн таза коом программасына шайкеш келтирүү жемкорлуктан арылтууга болгон максатты көздөбөдө. Азырынча жыл башынан бери канча бала төрөлгөнү туурасында эч ким эсептеп чыга элек. Болжол менен күнүнө 300 бала төрөлөрү айтылууда. Ал эми жыл башынан бери метрге алгандардын саны 15 миңге жеткен. Бирок бул сан туура эмес болуп калышы мүмкүн. Анткени 2017 жылы туулгандар дагы январдан кийин туулгандыгы тууралуу күбөлүк алууга арыз жазып калышы ыктымал. Сүйүнчү акча берүү демилгесин Жогорку Кеңештин депутаттары көтөрүшкөн. Улукбек Кутманбаев, Адилет Марсбеков, РТВ Медиа.